Ушул жылдын 19-июлунда Жогорку Кеңеште Тазабек Икрамов депутаттык мандатын өз ыктыяры менен тапшырган. Буга чейин ал УКМКга 3 жолу суракка чакырылган. Икрамов позициясын фактыга себеп кылып, жогорку трибунадан депутат Кемпирабад иши боюнча камалгандарды коргоп, бийликти көз карандысыз маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине кысым көрсөтпөөгө чакырган. Ошондой эле ал 2022-жылы Сузак районунда селден жабыркаган адамдар контейнерлерде жашап жатат деп бийликти сындаган. Ошол эле жылы Икрамов депутат болуп шайланган. Анда УКМК башчысы Камчыбек Ташиев депутат Икрамовду көйгөйлөрдүн масштабын өтө эле ашыра айтып жатат деп жеке өзү сындаган. Кече бир депутат айтат, Тазабек Икрамов деген. Селден жабыркаган адамдарга жардам берилбей атат, же болсо былтыркы адамдар ошо бойдон калып атат деп. Мындай быйылкы жылда болгон жок, башка жерлерде. Ушуга чейин да болгон эмес. Миңдеген үйлөрдү суу басты. Ошолордун арасынан 300гө жакын үй оор акыбалда калды. 100гө жакын үй жараксыз болуп калды. Ошондо бир жолу бут басып ошол жерге барып койбогон депутат чыгып алып ошол акыбал боюнча сүйлөгөндө биякта туруп жаның ачыйт экен да. Камчыбек Кыдыршаевич акем мен жөнүндө бир аз айтып кетти. Мен бул негизи Камчыбек Кыдыршаевичка тиешеси жок маселе болчу. Айтып кете турган нерсе, мен Сузак районунан бир мандаттуудан шайланган депутатмын. Сузактын көйгөйүн мен көтөрөм. Ушул жерден көтөрүп айтканга мен укуктумун. Мен Ата журт партиясынан келген жокмун. Парламентте эл сыйлап шайлап келген депутатмын. Ошондуктан элдин үнүн мен ар дайым көтөрө алам. Биринчиден милдеттүүмүн, жооптуумун дегениңиз туура. Конституцияда жазылган. Жана айтып атпайсыз, мен Ата журттан шайланган эмесмин деп. Ата журт партиясы кошкондо шайланмаксыз. Ал партия сизди кошкон жок да, туурабы? Ошон үчүн Ата журтка давай таш ыргытпастан өзүңүздүн жумушуңузду кылыңыз. Мен өзүм жумушумду жакшы аткарып атам. Жакшы аткарганыңызды көргөн жокмун. Экинчиден, сиздин айткан замечанияларыңыз боюнча мен мына бүгүн эле барып ошол караштырып чыгайын. Биз Карадаре айылында жашап аткан контейнерде жашап адамдарды жылдын аягына чейин сөзсүз түрдө үйгө киргизебиз. Рахмат. Мунуңузга чоң рахмат. Анан Дамба качан курулат? Анан кийин сөздү көбөйтүп, ар нерсени кошуп сүйлөй бербең. Тазабек Икрамов УКМКдагы сурактан кийин өз ыктыяры менен мандатын тапшырган. Сот тармактын колдонуучулары бул атайын кызматтардын кылмыш ишин козгоодон баш тартканынын ордуна парламентарий ыйгарым укуктарын токтоткон келишимдин бир түрү болгон деген пикирлерин айтышууда. Икрамовду УКМКга чакыруунун формалдуу, юридикалык себеби эмнеде жана ал кандай иштери үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн эле? Бул видеодон көрүңүз. 2008-жылы Бакиев режими криминалдык элементтердин жардамы менен оппоненттери менен аеосуз күрөш жүргүзөт. Бакиевтердин 4 жылдык башкаруусунда 30дан ашуун көрүнүктүү саясий жана коомдук ишмерлер өлтүрүлгөн. Буйрутма адам өлтүрүүлөрдүн курмандыктарында ошол кездеги депутаттар Баяман Эркинбаев, Жыргалбек Сурабалдиев, Руслан Шаботоев, Санжар Кадыралиев, Тынычбек Акматбаев, президенттик администрациянын экс-башчысы Медет Садыркулов, стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слепченко, каскадер Үсөн Кудайбергенов, спортчу Раатбек Санатбаев, Крим төбөл Рыспек Ахматбаев, ишкер Абдалим Жунусов, журналисттер Геннадий Павлюк, Алишер Саипов жана башкалар бар. Иштердин көбү аягына чыккан эмес. 2008-жылы сентябрда оппозициялык КСДП партиясынын парламенттеги депутаты Жусупжан Жээнбековдун уулу ишкер Бактияр Амиражанов дайынсыз жоголгонун билдирген. Депутат кандай маалымат болбосун $50,000 өлчөмүндөгү каражат сунуштаган. 24 сентябрь 2008-жылы эртең менен Бактияр Амиражанов кичинекей уулун багла бакчага алып барган. Ал бала бакчадан чыкканда ага бир нече белгисиз адамдар келип, аны күч менен Lexus унаасына түртүп, белгисиз тарапка алып кетишкен. Кийинчерээк унаа Бишкектеги унаа токтотуучу жайлардын биринен табылган. Машина кылдат тазаланып, манжа издери жана зордук зомбулуктун издери жок болуп чыккан. Дээрлик бир жылдан кийин 13-июлда 2009-жылы Кемин районунан Бактияр Амиражановдун сөөгү табылган. Ички иштер министрлигинин ошол кездеги башчысы Молдомуса Конгантиев кылмыштын бети ачылганын, депутаттын уулу Рыспек Акматбаевдин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү өлтүргөнүн айткан. 2008-жылы 24 сентябрда уюшкан кылмыштуу топтун 3 мүчөсү Жумабек Зикирбаев, Чыңгыз Мамытов жана Улан Кожоев эртең менен Бактияр Амиражановду үйүнүн алдынан кармап, ыйлатууну чечишкен. Алар муну дароо эле жасашкан жок. Депутаттын уулу бала бакчага келип, баласын ошол жака алып барышын күтүп отурушкан. Кийин бул топтун бири Жумабек Зикирбаев Амиражановго келип, башына тапанча таккан.
Бактияр жардам чакырууга аракет кылган, бирок Зикирбаев өтүп бара жаткандарга милиция кызматкеринин күбөлүгүн көрсөткөн. Бактиярды күч менен машинага салып, Кемин районуна, Капчыгай каналына алып кетишкен. Улан Кожоевдин айтымында Жумабек Зикирбаев Амиражановду атып өлтүргөн. Анын сөөгүн алар 30-40 см тереңдикке көмүшкөн деген Молду Муса Конгантиев. ИИМдин версиясы боюнча бандиттер аны опузалап алуу максатында уурдап кетишкен. Барымтага алынган адам менен тил табылыша албай, аны өлтүрүштү. Көп өтпөй үчөөнү тең милиция кармап кетти. Зикирбаев коңшу Казакстандын Шымкент шаарында камакка алынды. Кийинчерээк үчөө конвойдун башчысын өлтүрүп, абактан качышат. Бир нече убакыттан кийин качып кеткендер жеке сектордон табылган. Жумабек Зикирбаев айтмакчы, Ички иштер министрлигинин атайын күчтөрүнүн мурдагы жоокери катуу каршылык көрсөтүп, СОБРанын кызматкерлери тарабынан атып өлтүрүлгөн. Улан Кожоев менен Чыңгыз Мамытовду тирүүлөй алып, сот өмүр бою эркинен ажыратты. Ал эми 2009-жылы ЖМКда кылмыштын буйрукчусу Тазабек Стамкулов деген маалымат чыккан. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, ал уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү болгон. 24 чекит KG порталы Стамкулов Москвада көптөн бери жашынып жүргөнүн жазган. Маселе басылгандан кийин мекенине кайтып келди. Кийин Тазабек Стамкулов фамилиясын өзгөртүп Тазабек Икрамов болду. Ал азыр бул фамилия менен Кыргызстандын жалпы коомчулугуна белгилүү. Ал эми Тазабек Икрамов өзү бул маалыматты жаманатты кылуу деп атоодо. Мен Бактияр Амиражановдун урдоого буйртмачысы деп шектелип жатат деген сөздөр жалган жала. Менин ушундай кылмышка катыштыгым болсо, Жогорку Кеңештин депутаты болуп келмек эмесмин. Депутат болгонго чейин мен БШКга соттуулугу жоктугу тууралуу маалымат тапшыргам. Эгерде менин кылмышка катыштыгым болсо, БШК менин депутаттыгыма уруксат бермек эмес. Мен тазамын, ошондуктан депутат болуп отурам. Андан тышкары Амиражановдун атасы Жусупжан Жээнбеков 2011-12 жылдары Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ген директору болуп турганда, мен ага кеңешчи болуп иштегем. Кийинчерээк ал Жалал Абад облусунун губернатору болуп турганда, коомдук жардамчы болуп иштеген. Бул жерде мени көтөрүп жаткан демилгелерге ичи тар болгондор жала жабуучу маалыматтарды таратышат. Буга чейин иттер үрө берет, кербен келе жатат деп ишенип көңүл бурган эмесмин. Ошондой эле бул маалыматты маркумдун атасы экс-депутат Жусупжан Жээнбеков четке кагууда. Жакында эле уулумдун өлүмүнө депутат Тазабек Икрамовдун тиешеси бар деген маалымат кайрадан тарай баштады. Ал каза болгондо Икрамов менен жолугушту. Ошондо мен ага: "Эгер сенин буга тиешең болсо, анда ачыгын айт. Биз коңшу айылданбыз." Ал: "Сиз эмне деп жатасыз? Мен сиздин уулуңузду кантип өлтүрө алам?" Ошондо Жаныш Бакиев мага телефон чалып, "Тазабек Икрамовдон шек санайын деп жазсаң, калганын өзүбүз жазайбыз" деди. Бирок мен андай кылган жокмун. Анткени шектенүү үчүн негиз жок. Убагында бул иш боюнча кармалган Зикирбаев качып кетүүгө аракет кылып жатып, атып өлтүрүлгөн. Менимче ал көп нерсени билген. Жакында мага иш менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилет. Тазабек Икрамовдун ысымы ал жакта көрүнбөйт деп ишенем. Болбосо мыйзам боюнча жооп берсин. Жакында Тазабек мага телефон чалып, бул ишке байланыштуу экендигин, аны кайрадан жаманатты кыла баштаганына тынчсыздыгын айтты. Мен ага мындай дедим: "Алар сени бул иш үчүн өлкөдөн чыгып кетүүнү каалайт деп жатышат. Муну кылба. Эгер өлкөдөн чыгып кетсең, күнөөңдү далилдейсиң" деп жазган Жээнбеков өз кайрылуусунда. Буга байланыштуу саясатчы журналисттерден уулунун өлүмүн саясатташтырбоону суранган. "Менин келиним азыр балдар менен абдан кыйналып жатат. Ал күйөөсүнөн айрылганы аз келгенсип, теманы тынымсыз чагылдырып жатасыңар. Аларды жайына койгула. Уулумдун өлүмүнө Тазабек Икрамовду күнөөлөгөндөр дароо укук коргоо органдарына бере турган далилдерди берүүгө милдеттүү. Болбосо депутаттан шектенүүгө негиз жок" деп кошумчалады Жусупжан Жээнбеков. Тазабек Икрамов да уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экенин жана фамилиясын өзүн актоо максатында өзгөрткөнүн четке какты. 2015-жылы парламентке барганда Икрамдын балдары экенибизди эч ким унутпашы үчүн фамилияны атамдын аты менен алууну чечтим. Тарыхта аты калышы үчүн. Бул нөөмөттөн улам мени тааныбай калышты. Айрыкча Данияр Үсөновдой кескин өзгөргөн жокмун. Эгерде мен чындап эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турсам, ага далилдесин. Эгерде мен адам урдоого катышсам, анда мен жооп берүүгө даяр болгон сот жана мыйзам бар. Биздин өлкөдө спорт менен машыккандарды уюшкан кылмыштуу топтордун катарына кошууну жакшы көрүшөт, деди Икрамов. Чоң саясатка Тазабек Икрамов чындап эле чоң спорттон келген. Ал күрөш боюнча профессионалдуу машыккан. Анын активинде ардагерлер арасындагы дүйнө чемпиондугунун коло сыйлыгы да бар. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги депутат Икрамовдун арызына жооп бере алган жок. Алар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экендиги тууралуу справка бере алышкан жок.
Ошол кезден берки чындык Тазабек Экрамовдун ысымы шайлоо өнүктүгү боюнча атаандаштарынын сабалашына байланыштуу жымыкаларда жарык көрдү. Мисалы 2015-жылы 24 KG сайтынын маалыматы боюнча Тазабек Экрамов баштаган Өнүгүү партиясынын бир тобу Мурдас Тамкулов аты менен белгилүү болгон Бир бол партиясынын өкүлүн сабаган. Буга чейин Экрамов Кыргызстан партиясынын өкүлүн сабап салган деген маалыматтар тараган. Эми соц тармактарда Тазабек Экрамов 15 жыл мурдагы окуялар, депутат Жээнбековдун уулу урдалып кеткен окуялар менен УКМКга суракка чакырылып жатканы жазылып жатат.